Kutman gün sizge kadırman ugarman. Ovada ömür bola uqturusu. Biz bugün de sizdi biz menen barlaşууга çakırabız. Bizge төмөнкүдөй жагдай тааныш болсо керек. Эгер адам ооруп калса, жана бейтаптын абалы курч болуп, дарыгерлер анын айыгуусуна үмүт жок экенин билишсе, адамга анын чыныгы абалын акырына чейин так айтып көңүлүн чөгөрбөөгө аракет кылган учурлар кездешет. Ал эми бейтап өз тарабынан ишин чатак экенин сезсе, дарыгерден чындыкты билүүгө аракет кылат эмеспи? Ушуну менен эмне айтмакчымын? Биз да сизге айтчу маалыматтын толук чындык болуусун каалайт болушуңуз керек. Ыйык жазууда жакан жазган жакшы кабарда 3-бөлүм 16-аяттан 17-аятка чейин мындай деп жазылат. Кудай бул дүйнөнү абдан сүйгөндүктөн өзүнүн жалгыз уулун берди. Кудай аны ага шенген ар бир адам өлбөй, түбөлүк өмүргө ээ болсун деп берди. Кудай өз уулун бул дүйнөнү соттош үчүн эмес, ал аркылуу дүйнөнү куткаруу үчүн жиберди. Кудай дүйнөнү сүйөт деген жакшы кабарда жазылат. Ал адамдар үчүн соттоолуу менен түбөлүк жазадан куткарылууну даярдаган жана куткарылууну Кудай баардык адам баласына сунуштап мындай деген. Кудай аны ага шенген ар бир адам өлбөй, түбөлүк өмүргө ээ болсун деп берди. Натыйжасын Кудай кийинки аятта мындай деп жатат. Кудай өз уулун бул дүйнөнү соттош үчүн эмес, ал аркылуу дүйнөнү куткаруу үчүн жиберди. Кудайдын сөзүндө бул жазылган кабарды баардык адамдар укса жана кабыл алып куткарылса деп каалайбыз. Бирок Иса Машаяк элди Кудай тууралуу чындыктарга үйрөтүп жаткан бир учурда мындай деген сөздөрдү айткан. Матайдын жакшы кабары 7-бөлүм 13-төн 14-кө чейин. Тар дарбаза аркылуу киргиле. Анткени кең дарбаза менен кенен жол өлүмгө алып барат. Ал жолдо бара жаткандар көп. Ал эми тар дарбаза менен тар жол өмүргө алып барат. Ал жолду тапкандар аз. Кымбаттуу арман, Машаяк өзүнүн курмандыкка берүү менен ал адамзаты үчүн азаптуу өлүмгө бараарын билген. Анын курмандыгысыз адам тозокко түшөрүн билген. Ошондой эле анын куткаруучу экендигине ишенип, артынан ээрчигендер аз эле болоорун да билген. Ошол кезде ээрчигендер аз болгону жана азыр да ага ишенгендер, анын жолун жолдогондор аз эле. Иса Машаяк адамзатты эки топко бөлүп салыштырып караган. Эки айрылыш жолду элестетсеңиз, ылдый көздөй кеткен чоң жол, капысынан ушул эле жолдон экинчи айрылышты байкоого болот. Ал кууш, татаал, таштак жол. Дал ошол кууш, тар жолдо Машаяктын мен элчи деген сөзү илинип турат. Ошентип эки жолдун бири ыңгайлуу, кенен, ал эми экинчиси тар, таштак. Кең жолдо көптөр кетип бара жатышат. Ал эми тар жолдо бара жаткандар аз. Иса чакырып жатат. Мага келгиле. Мен силерге тынчтык берем. Чарчап чалыккандар жана түйшүк тарткандар, баарыңар моюн тургумду алып менден үйрөнгүлө. Анткени мен жоошмун жана момунмун. Ошондо жаныңарга тынчтык табасыңар. Анткени менин моюн тургум жакшы, жүгүм жеңил. Машаяктын айткандарынан улам бизге түшүнүктүү. Кенен жолдо төрөлөбүз. Ал эми тар жолго түшүүнү адам өзү тандоосу керек. Ар бир адам туура өз убагында тандоо кылуулары зарыл. Тандоо үчүн себептерди талдоо керек. Келиңиз анда 3 себепти карап көрөлү. Биринчиден, балким адамдар Машаяктын чакырышын уккан эмес. Элчи Павыл Инжил китебинде Корунттагы жыйынга жазган 2-катында мындай деп жазат. Ошентип биз Машаяктын атынан келген элчилербиз. Кудай өзү биз аркылуу адамдарга кайрылып жатат. Кудай менен элдешкиле. Бүгүн биз жолдун эки айрылышында туруп алып, кенен жолдо бараткан Машаяк тууралуу укпагандарды ишеним жолуна чакыруучуларга окшошпуз. Кудайдын сөзү бизди сөзүбүз менен гана эмес, жашообуз, жүрүш турушубуз менен да
ишеничүлөрдөй болууга чакырат. Адамдар, биз Машаякка ишенерибизди жана анын үйрөтүүсү менен жашаарыбызды көрүш керек. Аларды тар жол менен Кудайды көздөй бет алууга чакырууларыбызды кабыл алышабы же жокпу? Ага биз жоопту эмеспиз. Экинчи себеп. Адамдар тар жолдун бар экенин көрүшөт жана ал жолдо басуу аларга ыңгайлуу эместей сезилет. Алар эркиндигибиз чектелип калат деп коркушат. Досторубузду жоготобуз. Эл алдында сыйдан кетебиз. Керек болсо куугунтукта болуусу ыктымал деп чочулашат. Ошентип кээ бир адамдар үчүн ушул кыска өмүр сапарындагы адамдардын сыйлоосу, эркин күнөө кылуу жана байлык түгөлүккө ээ болуудан да артык сезилет. Бул чоң жаңылыштык. Машаяк айткан: "Ким мени тааныса, мен да аны атамдын алдында тааныйм" деген сөз бар. Чындыгында жердеги жашообузда маанилүү учурлар да абдан көп. Бирок эгер биз Кудайды таанып, анын эрки менен жашоону биринчи орунга койсок, калгандын баардыгы өз ордун табат. Бирок Кудай куткарылгандар үчүн даярдаган жайды эч бир көз көргөн эместиги жана эч бир кулак укпаганы жазууда жазылат. Үчүнчү себеп. Бул адамдар тар жолго түшүп сапар алган машаякчылардын жашоолорун же сөздөрүн угуп көңүл калууларга орун беришет. Чындыгында тар жолдо ар кандай абалда кетип бараткандарды эмес, сизди чакырганды же жаратуучуңуздун сөзүн угуп, ошону кабыл алуу маанилүү. Тилекке каршы, кууш жолдо бараткан адамдардын абалы ар түрдүү. Кимдир бирөө Машаяктын жарыгын көрсөтө алат, кимдир бирөө ал деңгээлге жете элек. Себеби биз баарыбыз күнөөкөр адамдарбыз. Ошону менен бирге Машаякчы катары ар бирибизде анын жарыгы болуу деген жоопкерчилик жатарын да унутпашыбыз керек. Кудай ишенимдүү жана ал сөзүнө турат. Чарчап чалыккандар жана түйшүк тарткандар, баарыңар мага келгиле. Мен силерге тынчтык берем. Менин моюнтургумду алып, менден үйрөнгүлө. Анткени мен жоошмун жана момунмун. Ошондо жаныңарга тынчтык табасыңар. Анткени менин моюнтургум жакшы, жүгүм жеңил. Урматтуу арман, биз жашоодогу ишеним жолубузду кенен жана тар жолго салыштырбадыкпы? Жана ар бир жолдун аягы бар экенине кошуласызбы? Анткени кең жол да, тар жол да акырына чыгат. Келиңиз, алгач тар жолдун акыры жөнүндө сүйлөшөлү. Бизди тар жолдун аягында эмне күтөт? Ыйык жазуу. Биз ушул убактылуу денеде, жерде жашап жатканда түбөлүктүүлүктү көрө албайбыз деп үйрөтөбүз. Адамдар жер бетине бир ирет гана келерин да ыйык жазуу тастыктайт. Андан кийин биздин Кудай берген жаныбыз түбөлүктүүлүк менен кездешет. Кечирим алып куткарылган адам болсо, Машаяк даярдаган керемет бейиште. Ал эми куткарылууга ээ болбогон адам, башкача айтканда, кең жолдо жүрүп, Кудай алдында барган болсо, анда азаптуу жайда, тозокто кайгы тартат. Мен сизге бир кичинекей окуяны айтып берсем. Өлүм алдындагы адамдын жанында дарыгери отурган. Бейтап өзүнүн өлөрүн аз калганын билип, дарыгерден өлгөндөн кийин эмне болору жөнүндө сурайт. Дарыгер: "Мен билбейм, мен ал жакта болуп көргөн эмесмин" дейт. "Бирок сиз дарыгерсиз го, сиз билишиңиз керек болчу" дейт берки адам. Ошондо дарыгер туруп, сырттан өзүнүн итин атынан чакырып, кожоюнунун үнүн уккан ити чуркап кирип, кубанычтуу секирип, кожоюнунун мойнуна асылат. Ошондо төшөктөгү адамга дарыгер мындай дейт: "Менин итим сиздин үйдө мурун эч качан болгон эмес. Бирок менин үнүмдү угуп, чакырганыма баш ийди да чуркап кирди." Ушул сыяктуу эле биз асманда даярдалган жайда болуп көргөн эмеспиз. Бирок бизди ал жакта ким күтүп аларын, бизди ал жакка ким чакырып жатканын жакшы билебиз деп салыштырып түшүндүргөн экен. Ооба ардактуу угарман, биздин сапарыбыздын аягында бизди жаратуучубуз күтүп жатат. Башында анын бизди сүйгөндөн кылган курмандык иши тууралуу окубадык беле?
Dal ошол бизди сүйгөн Кудай күтүп жатат. Кудай бул дүйнөнү абдан сүйгөндүктөн өзүнүн жалгыз уулун берди. Кудай ага шенген ар бир адам өлбөй, түбөлүк өмүргө ээ болсун деп берди. Кудай өз уулун бул дүйнөнү соттош үчүн эмес, ал аркылуу дүйнөнү куткаруу үчүн жиберди. Ал айтат, тар жол менен баргыла, аягы түбөлүк өмүр дейт. Ал эми ыйык жазуу минтип айтат. Кудай өзүн сүйгөндөргө көз көрбөгөн, кулак укпаган, адамдын оюна да келбеген нерсени даярдап койгон. Тар жолго түшкөндөр биз да бири-бирибизди ышыктандыруу менен алдыга жылуубуз маанилүү. Себеби биз жолдун аягында бизди сүйгөн Кудай күтүп жатат. Тар, ыңгайсыздыктарды жаратып жаткандай сезилген татаал жол болсо да, аягы өмүр менен аяктаганы чынында бизди кубандыруусу керек. Ал эми сиз кадырман угарман, дагы деле кенен жолдо өмүр сапарыңызды улап баратсаңыз, тар жолдун бар экенин айткыбыз келет. Ал ишеним жолу. Кудайдын эркин аткарууну көздөгөндөр бараткан жол. Кең жолдун акыры эмне менен бүтөөрүн Кудай сөзүн изилдөө менен тааныңыз. Бүгүн тирүү кезинде адам кең жолду тар жолго алмаштыруу укугу бар, тандоосу да бар. Себеби ал сизди чакырып жатат. Тар дарбаза аркылуу киргиле. Куткаруу жолу эшиктери азыр ачык. Ага келиңиз, кайрылыңыз. Кудай сизге батасын берсин. Амин.